Assalamu alaikum. Базарқорған районының бағмандары, саламатсыздарбы? Сіздер менен Бағдават семинарында бірге отырғаныңызға аябай қуаныштабыз. Мен Борбор Азия бағбандар биримдигинин жетекчиси Абдулла Ташиевичмин. Мына жанында отырған Алламов Бекболот бул агроном консультант, өзү дагы чоң практик бағбан. Суроолор болсо бақ бойынша бар жоқты сұрауларды даярдап тұрасыздар. Біз жооп беребиз. Азыр болса кыскача биздин Борбор Азия бағбандар биримдигинин кылган жумуштары боюнча бир аз отчет берип кетсек, бул семинарды Бағдаватты біз 2-нчи жылы өткөзүп атабыз. Былтыры да келип кеткенбиз силерге. Ошонун бери туугандар, Борбор Азия бағбандар биримдиги силерге жер бере албады. Силерге суу чыгарып бере албады, силерге бир мындай жеңилдиктерди бере албады, бирок биздин Борбор Азия бағбандар биримдиги силерге эмне берди? Силерге багыт берди. Ыргалдуу багбанчылык кылууга силерге чоң жолду көрсөтүп берди. Жана ошол биз сунуштаган силерге 106-чы подвойдогу ошол дарактарга кандай кам көрүү боюнча жол жоболорун үйрөттү. Анан ошол эле дарактарды органика кылып өстүрүштү үйрөттү. Эми Кудайга шүгүр, ушул 5 жылдан бери бак деп айтып келе жатамын. Өзгөрүүлөр аябай жакшы болду. Көп кишилер ойлонуп көрүп туруп, чындап эле 1 гектар жерге 1700 алма отургузсам, ар бир алмам 40 килограммдан түшүм бере турган болсо, бул сата турган 40 тонна алма болот экен. Анан бунун түшүмүн терип алыш жеңил болот экен, дарылаш жеңил болот экен, сугарыш жеңил болот экен деп ошого ынанып. Эми туугандар, бул жерде эски сильно рослый дарактардан биздин средне рослый, анан низко рослый дарактардын айырмасы болгон эле боюнда. Башка айырмачылыгы жок. Ошол эле Star Крипсон, ошол эле Превосход, ошол эле Редшифттин 106-чы подвойдогусу бар. М9дагысы бар. И анан сильно рослыйсы бар да. Эч кандай айырмасы жок. Болгон эле тамырда. Тамыр системасын ушундай настрой кылып коет. Ал шакка, бутакка, жалбыракка эмес, ал мөмөгө иштейт да. Ошондой кылып өзгөртүрүп койгон. Башка эч кандай айырмачылыгы жок. Ошон үчүн туугандар, бардыгыңыздарды ыргалдуу багбанчылыкка чакырабыз. Ыргалдуу багбанчылыктын мындай пайдасы биздин Кыргызстан мамлекетине эселеп пайда берет. Бунун пайдасын башка бир мамлекеттер уже 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл, балким кээ мамлекеттерде 120 жылдан бери ушунун пайдасын көрүп келет. Биздин ошол чоң багбаныбыз, орус окумуштуусу Мичурин поликарлик көчөттөрдү сунуштаган экен. Мына ошо поликарлик көчөттөрдү сунуштап, эмеге киргизип, президиумга киргизип, ошол жерде сунуштаганда бир баягы кычыкы бузуку бирөөлөр баягыны саботаж кылып, баягыны кылдырбай койгон экен да. Эгерде ошондо болуп кала турган болгондо биз давно эле өтүп кетмек экенбиз да. Мурунтан эле уже поликарлик и карликке өтмөк экенбиз. Анан ошол эле кезде бирөөлөр айтып атат да, ошол немени Мичуриндин баягы кылган эмгектерин биякта бааланбагандыгы үчүн аны деген Америкага ошол бир немелер аркылуу кетип калыптыр, анан Америкада өрчүп кеткен экен да. Бирок мен бул сөздөн алысмын да, себеби дегенде ошол Мичурин семирянка алмасын кыйыштырып чыгарганда, ошол Мичурин кыйыштырып чыгарган алма америкалык сорттон алынган да, Гренни Смит деген сорттон алынган. Мына ошондой. Туугандарым, багбанчылык ыргалдуу болуш керек. 1 гектар жерге 1400дөн баштап 1700ге чейин дарак батат. Териш оңой, дарылаш оңой, айтып кетейин. Эң башкысы бунун түшүмүн баягындай валюта бар го. Мисалы үчүн Американын валютасын любой мамлекетке барсаң принимать етеді да. Мына Кыргыз сомын танымайды.
мындай 40 сомду көрсөтсөң, бул кандай, курсу кандай деп мындай неме алат да. Американын дүйнө жүзү мындай тааныгандай эле ошондой сорт алмалар бар, ошондой сорт сливалар бар, ошондой сорт гиластар бар, ошондой сорт анарлар бар да. Аларды ошо долларда тааныгандай тааныйт да. Анан кийин туугандар, биз азыр Борбор Азия багбандар биримдиги кылган мээнеттин дагы бирөө, биз сорт тандоо боюнча өтө чоң мээнет кылдык да. Сорт тандоо боюнча сортту тандай эле туугандар. Эң жакшы Кыргызстан үчүн жакшы болуп, анан кийин базарда дагы тынбай ушундай бардыгы сразу сатыла турган сортторду тандаганбыз. Туугандарым, ошого бардыгыңыздарды азыр ручка барак алып, же болбосо телефондордун видеосун включать этип, же баягындай голосовойун включать этип, ушуну жаздырып алсаңыздар, эртеге баг отургузганда силерге аябай пайдасы тиет, туугандарым. Эң биринчи мен айтарым, бул кышка сактала турган алмалар. Бул жерде Базар Коргондун тоолу райондору Арсланбап тарапта турат. Ошол жака түшө турган алмалар бул эң биринчиси, бул эң базарда жакшы сатыла турганы бул Red Chief деген алма. Star Crimsonго окшош эле болот. Мындай кебетеси. Кызыл кара кочкул болот өзү. Red Chief деген алманы жазгыла. Кара кочкул кызыл алма. Ооба, Red Chief. Экинчиси сары сахарный алма болот, чоң болот, өзү дагы сахарный. Мына биздин ошол Өзбекстан тарап жакшы көрөт, буну Golden Delicious дейт. Golden Delicious алмасы, сап-сары болот, аябай көрүмдүү. Анан үчүнчүсү болсо ошол Сибир тарап өтө сүйүп жеген, мына ошол семерянка ушудан алынган, кыйыштырылып алынган. Granny Smith деген алмасы. Жап-жашыл болот, муздак жерлерге эгесиң ушуларды. Суық жерлерге. Анан кийин летний алмалар Базар Коргондун ысык жерлерине, аябай күн таптуу болуп турган жерлерине отургузасыңар, өзү дагы чоктой кызыл алма болот, томолок болот өзү. Эрли Женева деген. Ысык жерлерге июндун 15-inde пишип берет, базарда алма 100 сом кезинде пишат. Анан бунун жакшы жери бул кышка дагы отурат, кышка сакталат. Кадимкидей баягы зимний алмадай кышка сакталат. Холодильникке салсаңыздар, сактайсыздар. Анан экинчиси Гала Мас деген. Ушул эки летний алманы жазыңыздар. Анан Pink Lady деген дагы бир араптар сүйүп жеген алма бар, ошону жазыңыздар. Башынан Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith бул зимний алма, эки летний алма. Эки Early Geneva, Gala Mast. Анан Pink Lady деген алманы кошкула. Айбек, телефонумда баягы мен сортторду жөнөткөн барбы? Берип ачып бердим ошону. Анан эмени жазгыла? Черешня. Азыр базарда аябай жакшы сатылып аткан черешнянын сортторун жазгыла. Бул Кордия деген сорту, Кордия. Анан Регина деген сортун жазгыла. Onun arkasından Samet'ti жазгыла. Samet, Lapens, Sifhart. Şular жазгыла. Анан Груша, Алмурут. Алмурут базарда 100 сом болуп атат. Оптум. Азыр апарсаңыздар, Алмурутту базарга киргизбей алып коюп атышат. Konferensiya, Williams, анан Forel деген сортун жазгыла. Шол үчөөнү жазгыла. Анан базарга постоянно керек болгон, ден соолукка дагы аябай пайдалуу сливаны жазгыла, 3 сортун. Angelino, Stanley, Angelino, Stanley и Венгерка. Angelino американский сорт, Stanley дагы американский сорт, Венгерка бул Венгрияныкы. Венгерка өзүңүздөр билесиздер, өзүн аябай жакшы көрсөттү, уже бир канча эмеден бери өтө сонун
эме берип атат, түшүм берип атат. Так, алмага дагы бир сортту кошуп койгула, Криспинг деген, Криспинг алмага. Муну араб мамлекеттери жакшы көргөн алмалар. Бул немеге? Суукка. Ысык жерге эки эле алма жазгыла. Суукка Pink Lady менен Криспингди жазгыла. Бул дагы суук жерге болот. Туугандар, азыр базарда жайкысын өтө жакшы кетип аткан нектаринди билесиңер да? Жыңалат шаптоолу. Жыңалат шаптоолу деп коет. Бизде нектарин. Ошону жазгыла. Big Bend деген сорт экен. Big Bend. Арион, Venus, Extreme Candy деген сорты бар. Ошол жыңалат шапталы деп коет. Базарда өтө сонун өтөт. Анан түктүү шапталы, Transvalia, Extreme July, анан Sweet Dream деген. Бул деген дүйнө жүзү таныган сорттор. Буну мисалы үчүн баягы холодильниктен аласыңар дагы сертификатын ксерокопиядан чыгарып туруп үйгө алып келип коюп коесуңар. Эктеге түшүмдү сатканда Россияга, башка жакка сатасыңар. Биз бак болуп 2 миллион гектар жерибизге 3 миллиард дарак отургузуп алгандан кийин бизге дүйнө жүзү келет да экспортко алып кетем деп. Ошондо документи менен тастыктап, бул деген эмне? Асан акам менен Үсөн акам чайканада отуруп анан кийин эки даракты улаштырып, ортосунан анан кийин бир дарак чыккан эмес деген тастыктоо болот да бул. Дүйнө жүзү о жерде сураганда сертификат менен сурайт. Мисалы үчүн сен Red Chip алмасын жөндөн жерде өзүң алып келип питомник кылып сен чыгара албайсың. Чыгарган чагыңда дагы ага деген сертифицировать кылыш керек. А башка мамлекеттен, мисалы үчүн, эмени алып келе турган болсоң, бир сортту. Ошого авторский право коюп койгон. Мисалы үчүн, Red Chip'теги 90 цент. Мисалы үчүн, 1000 көчөт чыга турган болсо, ошол кишиге 90 центтен акча түшөт, ар бир көчөткө. $900 ошол авторго түшөт. Эгерде биз бул жерде Түркиядан же Польшадан алып келе турган болсок, алар уже французчасын сатып алган болот. Бул тастыкталган. Мына менин сертификатым бар. Мына мисалы үчүн Almaterim деген Түркиянын көчөтканасынан чыккан бул көчөт. Буга доказательство бар. Буну биз свободный корпустан сертификаты менен Москвага дагы, Казакстанга дагы, башка мамлекеттерге, Ближний Восток бар жокко кеңири экспорт кыла беребиз. Ошон үчүн көчөт сертифицированный көчөт алгыла деп ошон үчүн безилдейбиз да биз. Сорт тандообуздун негизги максаты бизде сорт аябай көбөйүп кеткенде дүйнө жүзү боюнча бир 1200 сорт алманыкы бар да. Онун баардыгын алып келип отургузуп ала турган болсок, онда бизде объем чыкпайт да. Ошон үчүн алманын дагы сортун, шавдалыныкын дагы, сливаныкын дагы баардыгын биз чектеп туруп, баардыгыбыз ушундай бир сорт отургуза турган болсок, сатканы келгенде такыр кыйналыш болбойт. Объем чыга берет, келе берет. Бир эле пятерочканын хозяйыны кече келип ошко мага бир эле түр позициядан алма болобу, шапталы болобу, өрүк болобу 5000 тоннадан ар жагына сүйлөшөм дейт. 5000 тоннадан ар жагына. Одан бер жагына такыр сүйлөшпөйт экен. Ошон үчүн мына сорт тандоого аябай көңүл бөлгүлө дагы мынаны жазып алып туруп, эртеге алма отургузасызбы, слива отургузасызбы, ушул сорттордон чыкпаңыздар. Ошондо гана ийгилик болот бизде. Так, эми малина сортуна келели. Малинанын Полька и Палана деген сорты. Транспортировкага да жакшы, и өзүнүн түшүмдүүлүгү да жакшы. Анан кийин Кармелита деген сорту. Ушул 3 сорту жазгыла. Полька, Палана и Кармелита. Ушуну жазыңыздар, аябай жакшы. Так, анан карагат сортуна. Ошо суук жактарыңарга карагат отургузсаңыздар, 1 гектар карагат 16 тоннадан 20 тоннага чейин түшүм берет. Быйыл карагаттын баасы 250 сомдон түшпөй койду жетөкүздө. 250 сомдон ылдый түшпөй койду. Карагаттын составында именно простуда, өпкөгө каттуу суук өтүп калган, сууктарды чыгара турган өзүнүн бир веществосу болот экен да. Ошон үчүн мунун эмеси баасы да өсүп атат. Жылдан жылга эми Кыргызстан органиканын борбору болобуз. Кудай кааласа бизде мына ошол биздин министрлерге дагы айтабыз, биздин эконом министрине дагы айтабыз. Туугандар, силер башка жактан
утур эле селитра алып келиш керек, селитра эле деп эле ошентип айтышат да. Селитранын бизге кереги жок. Биздин жерлерибиздин бардыгын биз деген өзүбүздүн колубуздагы подручный кых менен мына түшүп калган жалбырактар, органический калдыктардын бардыгын чиритип, иритип, ошол жерден биз өзүбүзгө керектүү азыктарды алып чыгып туруп, жерге керектүү. Мына ошолорду беришибиз керек. Шор баскан жерлердин бардыгы барып туруп жараксыз болот. Мына Өзбекстан жерлерин бузуп алып, азыр башын чаңгелдеп отурат. Качан вообще эле бар жок токтоп калат деп. Ошого туугандар, мүмкүн болушунча органикага ыктаңыздар. Карагат боюнча айтсак, тисел, тибель. Тибель, тисел деген эки польский сорту бар. Анан черный капитан деп жазылат. Ушул 3 сорт аябай сатылат дагы, варенье болот, сок чыгат, будан дагы уругу кичине болот экен. Өтө пайдалуу сорттор. Анан кийин мынау ысык жерлерде базар коргондо мисте көп. Мистенин баягы биз эски сортторун отургузуп алабыз дагы, биздин ичиндеги мистеси дүйнө жүзүндө вообще эч кимге баш бербейт, биринчи орунда турат ичи. А тышы мындай көрүнүшү ончо товарный вид болбогондугу үчүн баасы чыкпай атат да. Мына биздин жерибизде бардык мөмөлөр ичи жакшы болот. Ошон үчүн Ахмади деген сортун, анан Сирип деген эки сортун жазыңыздар. Ушул эки сорт фисташканы отургузасыздар. Анан туугандар, бадам боюнча айтып кетсек, президентский сорту бар экен. Эки ры менен Ферагнес, эки ры менен Феррадуэл деген эки сортун отургузулат. Ушул эки сорту аябай жакшы болот. Анан өрүк маселесине келсек, Прунус деген сортун отургузасыздар. Прунус, ананасовый абрикос, Фаралия, Роксана, Классик деген сортторун отургузасыздар. Ушул сорттор аябай жакшы болот. Анан биалма боюнча айтып кетем, биалма боюнча Эшме деген турецкий сорту бар. Бардык сорттордон жакшы болот экен ушул. Эшме деген, ушуну жазгыла. Сорт тандоо боюнча ушул иштерди аткардык. Ушул сорттордон туугандарым чыкпаңыздар, ошондо бирдиктүү сорт болуп, бардыгыбызга сатууга дагы, экспорт кылууга дагы ыңгайлуу болот. Мына азыркы отургузуп аткан дарактарды сертификат менен алсаңыздар сатууга оңой болот дедим го. Анан кийин ушул эле кезде мына сортторду, мына бизге Москвага барган балдар айтат да, биринчи очередте дейт, неменики дейт, польский КамАЗдар турат дейт. Аркасынан дейт, анан дагы бир-эки немелер турат, анан азербайджанский, анан армянский, молдавский КамАЗдар турат дейт. Аркасынан Өзбекстан, Тажикстан, анан кыргыздардын КамАЗы турат да, эң этекте. Анан кийин биздикилердин бар турган сортун сурасак, такыр бир сортту мындай конкретно айтып бере албайт экен да. Көп алма апарышат экен, бирок сортун айтып бере албайт экен да. Эмне десе, бойка же бир нерсе, бойка деген алма жок, бойка эмес бул. Бул аргындашкан бир алма менен чыгарылган бир сорт экен. Же болбосо Атлас көчөт дейт экен. Атлас көчөт жок bizde, ондой рейстерде жок алманы алып келсиңер. Сата албайсыңар буну деп айтат экенде, силер Star Крипсон алып келгиле. Мына турат, онан да Star Крипсон бирок стандартка жооп бербейт экен. Майда экен силердики. Star Крипсондун эң эле кичине, мисалы үчүн граммы 130дан нарака болуш керек да. А бул жерде 70, 100га жетпеген граммдагы кичинекей алмаларды апарып алышат экен. Анан Превосход алып келгиле дейт экен. Превосходду тааныйт экен. Анан Джонатан деген алманы тааныйт экен да. Мына ушул алмаларды алып келе турган болсоңуздар алабыз дейт экен. Ошондо биз эмне кылып атат экенбиз? Башка бир мындай базарга өтө турган алмаларды отургузбай, убактыбызды кетирип атабыз. Анан кийин эмне алтындай болгон убакыттан дагы анан мээнетибиз күйүп кетип атат да. Мына базарга барабыз дагы сурайбыз. Оп, базар уже көчөт чыкты. Турам, ар жерде жыйылып турат. Барсаң, жөн эле азилдешип эле өзүңдүн аялыңдын атын айтып кой. Мага деген мынандай Рахат деген алма керек. Же болбосо мага деген Гүлсүнай деген алма керек. Барбы десең, азыр таап келебиз дейт дагы. Ошону алып келип колуңа карап атып коет. Бул деген сорт тандоо боюнча биз аябай тыкыр мамиле жасадык.
Ең дүние жүзіндегі сатыла тұрған мөмө жемиштердин сортун атадык, ушудан чыкпаңыздар. Шапталы отургузасызбы, сливабы, биалмабы, ең жакшы сортторун тандаңыздар. Өзүңөргө жакшы болот. Мына мисалы үчүн азыр жөн эле базардан эле бир көчөттү алдыңыздагы, бардыңыз, мен алмай келем дедиңиз. Анан 1000 көчөттү апарып туруп, баягы жерге 2,5 гектар жерге жайып алдыңыз. Анан оны күтүп отурасыз да. 1 жыл күтөсүз, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл, 7 жылдан кийин 4төн алма берип баштайт. 4төн 5тен. 8-ci жылы bir 12-13. Анан күчүнө киргени аябай мынантип мөмөлөгөн маалым не болот? 12 жыл болот. 12 жылдан кийин карасаңыз деле бир башка бир алма чыгып калат да. Анан кийин кыжаласыз да. 12 жыл күттүм ушуну деп. Анан көрөктү мынанын фирманын мынау лабораторияда иштелген. Эң щитовка, парша, бактериальный ожоги өзүнүн иммунитети бар, жакшы көчөттөрдү алып отургузсаңыздар, 2-ci жылдан силерди сүйүндүрүп баштайт алмаса. 2-ci жылдан 2ден алма берет. 3-cü жылдан 7, 8, 10дан берет. 4-cü жылы 20, 30дан берет. Терип алып, сатып кетирген акчаңарды чыгара бересиңер. Анан туугандарым сразу эле баштайт деселе 1 гектарга же 3 гектарга башта бербеңиздер туугандар. Эң биринчи ошол күнүгө чыкканыңарда үйүңөрдүн астындагы 5 сотик, 10 сотик жерден баштагыла. Наркы жерди баккыла, наркы жерге биогумус салгыла, өзүнүн жетишпеген элементтерин бергиле, тоскула, капельнейин жасагыла. Берки болсо силердин сорт испытательный участогуңар болсун, үйдүн жанындагы 2 сотик, 5 сотикти ошол жерге жиш кылып ийгип, ошонун кыркычты үйрөнгүлө, ошонун дарысын бергиле, ошонун иллети менен күрөшкүлө, ошонун зыянкечтери менен күрөшүп, ошол жерде бир практика алгыла дагы, анан кийин чоң бакка чыгып кеткиле. Түшүндүңөрбү? Шашылыш жок. Берки бакта отургузсаң дагы 12 жыл күтөсүң, а бу да болсо ошо 4-cü, 5-ci жылы уже сен дасыккан, уже бар жокту түшүнгөн адис болуп каласың да өзүңө. Уже ол дарак менен кандай мамиле кылышты уже түшүнүп каласың да. Мына ушуну айтып атабыз туугандар. Шашылбаңыздар. Багбанчылык кылат десе Чокчолой батырга окшоп эле чокчойдо коюштун кереги жок. Шашылбай бар жокту эсептеп, жерди анализге бергиле, сууну анализге бергиле, жерди неге паразиттерге дагы бергиле. Себеби дегенде биз кыктап барып себе беребиз. 1 килограмм кыкта канча миллион зыянкечтер барат. Тамырды жей турган неоматеттер барат. Ушулардын бардыгын обезвреживать этип алыш керек биринчи. Ошону бардык зыянкечтерден арылтып, анан кийин ошол жердин жетишпеген элементтерин берип, жерди семиртип, багып алып туруп, анан кийин отургузап турган болсоңуздар кетти. Силер 350 сомдон көчөт алып келип туруп, 1700 көчөттү жай берип, ол жерде эч нерсеси жетишпеген болсо, көчөттөрүңөр куурай баштайт, печенеңиз тырышат, жиниңиз келет. Онун не кереги бар? Бар жокту китептегидей жасагыла, анан китептегидей көрсөт инструкциядагыдай анан түшүмдү алгыла. Ушуга аракет кылыңыздар. Бул деген багбанчылык деген бул бир күндө кылып кое турган иш эмес. Буну деген айлар, жылдар илим алыш керек, окуш керек. Интернетти ачкыла, интернетте көрүп атасыздар. Ой, бир мындай болуп кетиптир, андай болуп кетиптир, карап койгула деселе кире калып карайсыздар. Анан биз болсо бак отургузгула деп эле киргизип коебуз. Мунун өзүнүн каналы бар, мен энемин Бекболоттон баг өстүрүүдө. Бунун баг өстүрүү каналына азыр YouTube'да ачып туруп подписка кылып койгула, азыр эле кирип. Ал жерде миллиондогон немелерди берип атат. Немелер, консультацияларды берип атат. Бирок көргөнү адам жок. Ассаламу алейкум туугандар. Сиздер менен жазалда көрүшүп турганыма кубанычтамын. Менин атым Бекболот. Баг өстүрүү Кыргызстан каналынын жетекчисимин жана ошондой эле Кадамжайдагы Кайрат дыйкан чарбасынын бак чарбанын жетекчисимин. Эгерде дарактар Wi-Fi чачканда, анда аны бардык жерге отургузмакпыз да. Тилекке каршы дарактар бизге жөн гана дем алуу үчүн кычкылтекти гана бөлүп чыгарат экен. Эгерде биз 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин же 30 жылдан кийинки келечекти элестетпесек, багытыбызды тандап албасак, экспорттун баарын кабыл кыла берсек, анда биз жоголуп бараткан мамлекеттин катарында болобуз. Азыркы кезде помидор, бадыраңдан баштап, жашылчалардын бардыгын, алма өрүктүн бардыгын жер шартыбыз жакшы болуп туруп, биз четтен кабыл алып калдык. Бул өтө аянычтуу нерсе.
Биздин четтен тапкан 5 сомго караганда азыр биздин үйдөгү кыла турган, өзүбүздүн жерде кыла турган 1 сомдук иш артык азыр. Биз бара турган багытыбызды аңдашыбыз керек. Каяка кетип атабыз? 20 жылдан кийин биздин агро тармак кандай абалда болот? Азыр 30 жыл убакытты өткөл мезгилде өткөрдүк. Туура жерибиз аз, суубуз аз, чыгарган товарыбызды эч жакка сата албайбыз. Ошондой мезгилде жашап атабыз. Азыр биздин Бак-Дават компаниясы сиздерге жаңы технологияны ыргалдуу багбанчылыкты өнүктүрүү, тамчылатып сугаруу, механикалаштыруу. Ошол боюнча сиздер менен Бак-Дават менен маалымат берип келатабыз. Туугандар, биз ыргалдуу багбанчылыкка өтүшүбүз керек. Аз гана жерден саз гана, сапаттуу, келишимдүү ошондой мөмөгө алышыбыз керек. Ыргалдуу багбанчылык бизге рентабелдүү болот. Бизге кирешени жакшы берет. Биз ырас ушул агро тармакты бизнес катары ала турган болсок, анда бул тармакка мурдагы биз классикалык өсүрүп келаткан бактар жарабай калды. Алардын рентабелдүүлүгү төмөн болуп калды. Биз азыр 1 гектар жерге классикалык эски бактардан 300-ün 400-ün отургузган болсок, азыркы бактардан 1000-2000 көчөттү отургузууга болот. Эгер сиздин бюджетте иштесеңиз, 1 жыл тапкан айлыгыңызды 10 сотук, 15 сотук жерден алып койсо болот. Бизге ушул бюджеттик мекемеде иштесек, бизге жардамчы көмөкчү катары биздин коргонубуз жардам бериши керек. Биз экономиканы көтөрүшүбүз керек. Бизде билесиздер, кадам жайга барган болсоңуздар, жолдун эки жагы бүтүндөй бак. Гилас, шабдалы, алма, малина, мына ушул нерсеге бизде акцент койгонбуз. Багбанчылык бизде башка райондорго салыштырмалуу бир аз өнүккөн. Азыр биз айтып атабыз, бул бактар жарабай калды. 1 гектар жерден миллион берген бак жарабайт деп айтып атабыз, жарабайт. Биз эми ыргалдуу багбанчылыкка өтүшүбүз керек деп айтып атабыз. Азыр менин сиздерге Кыргызстан үчүн сунуштай турган жакшы бир методдор сунуштап келатам. Бул гиластын бутоосу, KGB деп аталат. Америкалык Ким деген киши дүйнөгө сунуштаган. Ким Грин Буш деп чечилет бул. Кимдин жашыл бутоосу деп. Биз дарактарды күздө, кышта бутасак, же жазында, эрте жазда бутасак, бул бутоо жазында буталат. Бул эски бактардан эмеси менен айырмаланат. Эски бактар бийик болуп, ярустуу болуп өтө бийик, терүүгө кыйын болсо, бул бакта терүүгө ыңгайлуу, жапыз бак болот. Биздин эски көчөттөр майда мөмө берсе, ошонун жарымы экспортко кетсе, бул толук бойдон экспортко жарамдуу мөмө тиет. Чоң-чоң сапаттуу мөмө тиет. Бул башка классикалык бактан айырмасы бою жапыз, камчы бутактуу көптөгөн камчы бутактары болот. Анан биз 1 кронаны кармап алабыз дагы ошону өмүр бою пайдаланабыз да, жок. Гиласты, шабдалыны, өрүктү бутагын ашып кетсе бир 4 жыл эле кармайсыз. 4 жылдан кийин кесип саласыз. Мына ошондой жол менен бутак жаңыланып турат. Жаңыланган бутак бул мөмөнү жакшы берет, сапаттуу берет. Биздин 14 чарба Кытайдын келишими менен жылыга гиласты азыр Кытайга экспорт болуп атат. Акчасы жакшы болгондуктан элдин көпчүлүгү ушул тармакка өттү. Бул тармак буюрса ыргалдуу тармак менен, багбанчылык менен өнүгүшү керек. Сиздер дагы жер шарты, географиялык шартыңыздар жакшы, эң ысык, базар коргон билебиз, жер шарты өтө жакшы. Жери күрдүү. Ошол географиялык шартты сиздер туура пайдаланышыңыздар керек. Ылдыйкы зона, ысык зона жашагандар эрте бушатырган мөмөгө өтүңүздөр. Эң биринчи сиздердин
бышырган мөмө жемиштер Россияда, Казакстанда, Бишкекте болушу керек. Эрте бышар өрүк, эрте бышар гилас, эрте бышар алма. Июнь айын келгенде сиздердин багбанчылык бүтүш керек. Биздин жерибизде кандай дыйканчылык кылып атабыз азыр? Эрте бышардан баштап күзгү бышардын бардыгын, өрүк алма шабдалысынан баштап бардык мөмөнү аралаштырып тигип алабыз. Кичинекей жерге бүт бардыгын аралаштырып тигип алабыз дагы. Эрте жаздан кирип кетебиз, кар жааганга чейин ошонун ичинде жүрө беребиз. Бизде андай болбош керек. Бизде бир түрдүү болуш керек. Июнга жеткенде биздин бактан чыгып кетишибиз керек. Болгону суун эле карап туруш керек. Башка иш кылышыбыз керек. Азыр негизи эле эң кымбат нерсе бул вакытты туура пайдаланганга өтүү керек. Биз дагы эле кетмен менен жүрүп атабыз. Дагы эле кетмен, багбанчылык дегенде кетменди түшүнөбүз. Жок. Азыр багбанчылык дегенде биз башкача ойлонушубуз керек. Багбанчылык бул азыр компьютер, техниканын заманы. Бир эле багбан, бир эле агроном, бир эле ошол тракторчу баарын өзү кылат. Бир адам 40-50 гектар жерге жетише алат. Бир эле тергенде гана ашарча алат, башка убакта бүт баардыгын өзү кылат. Дарысын дагы өзү берет, өзү суугарат, өзү бутайт, техника менен гана аткарат ошонун баарын чаап. Бизде багбанчылык ушундай болуш керек. Ал үчүн биз биригишибиз керек. Качан гана бир аймак бир жакшы сапаттуу товарды чыгарганда гана ошол аймак өнүгөт. Ошол жерге инвестиция болот, ошол жерге кардар келет. Эгер сиздин өстүргөн мөмөңүз бир жерде сапаттуу болгону менен, аз көлөмдө өзгөртсөңүз ал жерге фура келбейт. Ал жерде сиздерге базарга алып чыгышыңыздарга туура келет. Демек, базардагы сенин баасы төмөн болот. Ошон үчүн бир аймак, бир мөмөгө өткүңүздөр. Сөзүмдү кыскартайын, сиздерди зериктирбейин. Мен Багастыруу Кыргызстан деген каналым бар, ошол жакта көпчүлүк айта турган нерселерим ошол жакта айтып койгом. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Анан азыр баалуу моментти пайдаланып калыңыздар. Сиздерде кандай көйгөй болуп атат, бутоодо кандай көйгөй, багууда кандай көйгөй, гилас эмне үчүн мөмө бербей атат, ошол боюнча суроолорду берип калсаңыздар, мүмкүн болсо колдон келишинче жооп беребиз. Билбегенибизди кийин WhatsApp'та жазып коебуз. Тоzonadan болом да. Тозонада şu 4 гектар бак бар. Бирок, конечно, 10 жыл мурун болгон, атам жүргөн жерлерди алып бак кылам деп баягы азыр айткандай эски көчөттөрдө мына. Азыр сиз айткан бар карлик полкарлик көчөттөр? Полкарлик. Биздики баягы мурунку эле көчөттөр дегип 7 жыл күттүк, 8 жыл күттүк. Мына мурдагы жыл былтырдан бери мөмө ала баштадык. Ошого деле шүгүр деп атабыз да. Эми ошо азыр айткан көчөттөрдүн акчасы канча? Аны кайерден алабыз? Анан гарантияны ким берет? Азыр базарга барсаң эми тизилип турат. Муну көчөт, сиз айткан көчөттү айтат, но ошо көчөт дейт. Бирок апарып туруп эксең, эчтеке жок да. Семеренкеге ушундай болуп калдым да мен. Нерден апарып, мактан апарып эктик. Бардыгыбыз алдандык. Эккенден кийин баягы илгерки семеренкедей мөмө жок. Дагы деле турат кокой мага окшоп, эчтеке жок. Мен өзүм шерден алып, сүйлөшүп, ошо багыма апарып көрсөтүп, ошол жерден на месте консультация алып, себеби баягы мен көбүнчө Россияда болуп калып, бу жерде кароолчу бак каратып жүрдүм да просто акчагачы. Бирок өзүмдө караган жок. Баягы жашынан мындай кылып формировать этип кетиш керек экен. Бизде итарат өскөндөр болуп мындай болуп өсүп калды да. Эми ошону кандай кылып эптеп формага салышым керек. Анан ошо эски көчөткө мыналарды уласа болобу? Эми алар чоңоюп калды, аларды кесибиз жалко да. Анан баягы 4 гектар жер жиш, жарым миң азыр муну таптым, жанагы слева аксыдан алып келгем да. Көрсө ошо Венгер деген эме экен. Бул Кудайга шүгүр болуп атат, 2 гектарында ушул бар, 2 гектар алма 5-6 түр. Эми мен сурап элем, эгер мүмкүнчүлүк болсо, алып барып на месте көрүп,
ошол жерде конституцияны алып, муну мында кыл, муну мында кыл, жерде мында кыл ал деген сөздү ошол жерде угуп алсам жакшы болот эле. Сіздер менен жолошканга курсанбыз. Хош келипсиңер база курганга. Мен атым Турсунал, фамилиям Момузов, кооператив мемлекеттин башчысымын. Мен багар жерге 5 гектар жер алып, 3,5 гектарына бага эктим. 1200 бадам эктим, 600 алым эктим, анан анар, өрүк шабдалы аз-аз эктим. Мен былтыр эктим. Ошо капельный кылып, ушу шланга менен суарттым. Ушуну эми силерге суроо, менин берген суроом ушуну быйыл кырканбы же кыркылбайбы? Форма берилет. Көчөттүн скелети калыптаныш керек. Кыркылыш керек. Сөзсүз кыркылыш керек. Жылда кыркылат көчөт. Сиздин сурооңузга жооп, аке. Биз көчөт сатпайбыз. Биз кимдин көчөтү жакшы болсо, сапаттуу болсо, биз ошол көчөттү реклама бесплатный кылып беребиз. Сапаттуу көчөтү болсо. Анан кийин гарантияны булар бир эле өздөрү эмес алып келип сатып аткан компания эмес, тияктагы компания дагы бирге жооп берет. Мындан коркпоңуз. Сертификатын чыгарып, анан двухсторонний соглашениеге отургузасыз сизди. 3 жыл бесплатный сопровождение. 1000 көчөттөн арыны. Аржак. Анан 3 көчөт ачып неме алып баштап отпайсың. 1000 көчөттөн арага 3 жыл бесплатный сопровождение. Мынандай кыркасың, мынандайны бересиң, мынандай кыласың, тигиндей кыласың, анан түшүнгө кирип баштагандан кийин сүрөтүн жөнөтүп ыраазымын десеңиз, анан кийин баягы соглашение өзүнүн күчүн жоготот. Анан дальше уже өзүңүз карап кете бересиз. Анан эгерде 1000 көчөт алсаңыз, ошонун ичинен 180 куруп калса жооп бербейт. Эгерде 181-си кургап калса, ошого бирине жооп берет. 18%. Ошондой. Түшүндүңөр, э? Ооба, на место келип, көрүп, бардыгын неме кылбайбы? Ооба, түшүнүп атам. Азыр аке биз Багдабадта жүрөбүз да. Азыр убактыбызга карайбыз. Азыр биз немеге, Нокен жакка кетебиз. Нокенде болобуз да. Сиздин багыңыз эгерде бизге по пути боло турган болсо, кирип, мына иним 5 мүнөттө көзүн бир чаптырып эле көрүп неме кылат, анан буну отдельно сүйлөшөбүз азыр. Бул жигиттин баскан турган эле пул да. Айтып коеюн. Мен азыр эми ошо 1,5 гектарга конгрессе келип отурдум да. Ооба, 1,5 гектарга кокон келесе кейин деп атасыз. Кандайдан бизге максат берсе, кандай сортуна кайдан алсак? Аке, азыр мен 5 сортты айтып кеттим, а? Айттыңыз. Ошолордун бирөөсүн кармап отургуза бересиз, болду. Жериңиз кайсы жерде? Меники жерим ушул жерден 7 километр. Алдыгын үстү меники. Деңиз деңгээлинен канчада турат? Деңиз деңгээлинен билбейм. Жердин анализи барбы жок? Өзү жер 50-60 метр. Жерде кыртышын анализ жок. 1109 метр бийиктиги. 1109? 900 метрден 1100ге чейин. 1100ге чейин. Орто аралыкта экен, эгер 1000ден жогору болсо орто аралыкта болот экенсиз. Гилас демек сизде июндун 10-унан 15-ине чейин убакытта бышат. Эгер майский бахара отургуза турган болсоңуз, майдын этегиде бул сиз үчүн пайдасы азыраак болот. Сиз орто бышар, анан кеч бышар отургузсаңыз болот экен. Өтө жакшы акча эмес, эгер количестводан болсо жакшы ала аласыз. Сиз КЖБ формасында валовой 3 деген бар. Ошону кылсаңыз болот экен. Аны кайдан алсам? Аны номерин жазып алыңыз, мен менен байланышсаңыз, сизге консультация бере алабыз. 79 менен 00 12 83. Мен Сузактан келдим, кече жетишпей алдым эле бул жака атайын. 79 менен 00 12. Анан суроом ушул жана айтып аткан көчөттөрүңүздөр гмо жокпу? Анан кийин жаңак менен жүзүм жөнүндө айтпадыңыз, ушу кандай сортун бир сунуштайт турганыңызды. Ушуну айтып койсоңуз. Мен 300 когон келсеккенмин да. Бирок эми ошол эгип аткан кезде эч ким менен кеңешпей, бирөөдөн сурабай туруп эгип алган экенмин. Майский менен третий валовойду аралаштырып эгип алгам да. Мунун немеси результаты кандай болот? Анан onu сен сулуу кылып жасап алдың, баасы базарда 2 сом болгон, не кереги бар, туурабы? Эрте чыгарган аракет кылыш керек. Базар болгон, шамалды сай, мынау төм оюн, лейлек. Биз өзүбүздүн эрте бушар базарды башка мамлекеттерге алдырып койгонбуз да. Башка мамлекеттер биздин эрте бушар базарды ээлеп алышкан. Өрүгү чесноктон башталат, бар жокту ушулар алып келет да. Биз азыр сунуш кылабыз. Казакстанда ошондой.
биздин картошка пышкан кезде олордуку кошо пышат, олар 1 айга жаап коет, 40 күнгө жаап таштайт. А биз болсо ошондой ыкманы биз да колдонушубуз керек. Биздики законный болот. Себеби дегенде ал жерге просто башкасына текшербей эле коелу. Пестицид, гербицидке текшербей эле, жөн эле нитратка текшерип кое турган болсок, алардан бир киле нерсе бизге кирбейт. Себеби дегенде превышает допустимые нормы очень процентыз көп да. Ошону менен эле биз киргизбей коебуз. Ошо биз дагы өзүбүздүн базарды защищать этип бербесек, мына Минэкономика, бажыкана, мына министр сельского хозяйства ушуга баш оруш керек. Биздикилер өндүргөн малды, адамдын потребности убагында мисалы үчүн өтө суу ичкин келип атканда суу ичип алгандан кийин анан дагы берсе ичкин келбейт да, туурабы? А витамин дагы ошондой нерсе. Өтө жегин келип атканда базарда канча сом болсо дагы алып жейсиң дагы, уже витаминозун басып алгандан кийин оны арзан болсо да жегин келбейт да. Ошо витаминозду баса турган кезде биздики конкурентно способный кылып защищать этип бериш керек. Биздин рынокту биз өзүбүз защищать этпесек болбой калды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мурда бир канча жерден мисалы үчүн бирөө рак болуп ооруп калды десе угуп алып коркот элек, туурабы? Азыр болсо 2 адамдын бири эле рак болуп ооруп атат. Онкология больницага барсаң орун жок. Мурда онкология больницасында 400-500 киши бата турган жерде жатса 12-13 адам жатыш экен да Союз кезинде. Азыр болсо бар. Ушунун бардыгын неден деп ойлойсуздар? Ушунун бардыгын биз өзүбүз кылып атабыз, багбандар, дыйкандар. Нитратты берип атабыз. Допустимый норма 70 кило, 90 кило азот сала турган жерге не кылып атабыз? 1 тоннага чейин берип атабыз. Бул бирби? Анан кийин пестицидди жазып койгон. Мына 1 грамм 10 литр сууга кош десе 10 грамм кошуп туруп ошону окшотуп чачып берип атабыз. Туурабы? Ошол жердеги мына биздин мөмө жемишти ширин кыла турган, мөмө жемишке түшкөн баягы эмелердин бардыгын жеп жок кыла турган энтомофагтардын бардыгын биз өлтүрүп берип атабыз. Чачып жок кылып берип атабыз. Ошон үчүн туугандар, химияны токтотпосок биз тукум курут болобуз. Биздин балдарыбыз бала көрбөй калат. Силер ошону кандай түшүнбөй атасыңар? Бул химия, бул деген ууну билесиздерби? Биз өзүбүздү акырын уулап атабыз. Биз ушуга деген өтө көңүл бөлүшүбүз керек. Пестицид, гербицидди өзүнүн эмесинде чачыш керек. Азыр мына өзгөндүн күрүчүн биз мактап жеп атабыз. Өзгөндүн күрүчүндө күрүч барбы деп чыканага чейин колду тыгып башка. Не болуп атат? Немистерге апарып мактанып апарган экен, жакшы деп текшерип көрүп анан айтыптыр. Бул күрүчтүн жанында даже турганы опасно экен, жемек турсун дептир. Допустимые нормы превышает пестицидов 700 раз чылап эле коет да гербицидке. Шалына. Мына Чалмабатта деле ушундай болуп атат. Бир отоп аткан шалычыны көрдүңөрбү? Нерден түрүнүп алып отоп аткан. Эч ким отобой койду. Мына ушул гербицидке үйрөнүп алдык. Анан ушудан ооруп атабыз да. А бир күндө, бир аптада канча жолу аш жейбиз? Колун көтөргүлө 4 жолу аш жейбиз. Туурабы? Анан биз оорубай ким ооруйт? Ушунун бардыгы боорубуз аркылуу өтөт. Биздин фильтрибизди өлтүрүп атабыз. Мына ушуну айткыла дыйкандар, ушу жөнүндө көп сүйлөгүлө. Анан жаңгак жөнүндө баягы ГМО эмеспи дегенде ГМО эмес булар. Булар кыйыштыруу жол менен чыккан. ГМО эмес бул көчөттөр. Анан баягы жаңгак боюнча айтып кете турган болсоң, жаңгакты мынабы ал жерде булар эме кылат да мындай чаңдаштыруу эмеси эрте бушарга чаңдаштырат дагы башка мөмөнүкүнөн. Мынабы биздин Арслан бабка алып келип туруп баягы карлик, поликарлик жаңгактарды отургуза турган болсок, мына биздин бактарды бузуп таштайт. Реликтивый бактар 10 000 болот. Баары күйүп кетет. Түшүн бербей коет. Түшүн бербегенден дагы жыгаштарыбыз ооруйт кадимкидей. Жок болуп кетет. Себеби дегенде күчтүү башка бир чаңдашкычтын эмеси тиет. Ошон үчүн мынабы ушул жердеги айыл чарба департаменти, ушул жерге жайгаштыруу эменин шефтери бардыңыздар контроль кылыңыздар. Бул эмеге бизге ушул четтен келген реликтивый бактарга 10 километр наракка отургуздургула. Түшүнүңөр, 10 километр наракта чаңдашуу болбош керек бул биздин реликтивый бактар менен. Бузулат. А жүзүм боюнча айтып кете турган болсок, Кыргызстан өзүн жүзүм менен 3% эмес, 0,03% да камсыз кыла албайт экен. Жүзүм бактардын бардыгын жок кылыппыз, бетондорун алып чагып, ичиндеги арматураларын Кытайга темирге өткөзүп бериппиз. Эч нерсе жок. Түп тамыры менен жулуп алыппыз. Эч нерсе жок. Кандай бактарыбыз бар эле. Ушунун бардыгын жок кылган ушул жерде ошол операцияларга катышкандар ham отурсак керек. Туруп болгон ушундай иштер.
жоқ болды, қажып жоқ қылдық. Эми болса ошол жүзім бақтарды жандандыру бойынша иш алып барганы бир дагы институт жоқ бізде. Аракет жоқ. Өзүбүздө bir 50 tür жүзім бар екен. Бажака 50 tür. Бардығы суық жерге, ысық жерге, ылымылық жерге, өтті мынандай сулуу жерге, құрук жерге дағы 50 tür бар екен. Ошону алып чыгып, мына Министерство сельского хозяйства мына Ботсат деген бар Бишкекте. Ичине кирсең 1400 слива бар екен. Түрү менен биз болсо о якта эңсеп жүрөбүз. Ошон үчүн айтайм да, келгиле туугандар, мынандай кылайлы. Келгиле 1000 сомдон акча которгула деп атам бардыңыздар. 1000 сомдон акча которуп берсеңиздер, биз не кылабыз ошого? Bir инвитро лабораториясы менен эң акыркы технология менен жакшы бир питомник кылайлы. Ошол питомниктен жылына Кыргызстан үчүн 30 миллиондон көчөт чыгарып берели деп атам. Бир эле чүйдө эмес, Нарында, Көлдө, Таласта, Жалал абад, Ош, Баткен бар жокто жасашыбыз керек буну. Бул биздин келечек. Мына мен азыр сурап атам биздин мамлекеттен. Мамлекет башчыларым, мына Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсү үчүн 7 питомник куруп бергиле. Ар бир районго корейский вертикально 5000 метр казала турган ар бир районго 2ден буровой алып бергиле. 100 буровойго 30 миллион кетет. 7 питомникке 35 миллион кетет. Түштүктө 10, түндүктө 2 чоң канал бар, казыш керек. Союздан калган проекти бар. Ошону каза турган болсок 600 000 гектар багарабыздын 500 000 гектары сугат болот деп атам. Ага 65 миллион доллар кетет. Адан сырткары ушул иштердин бардыгын аткарганы бизге 100 000 агроном керек деп атам. Мына азыр 60-тан ашык жош бар экен. Жогорку окуу жайы. Бирок кадр маселесине келгенде алар не чыгарып атат? Иш нерсе чыгарып айтат. Кадр бизде жок. Мына азыр ээрчитип жүргөнү, бар жокту билген жакшы бир ушундай плодовочник жок болуп атат бизде. Мурдагы Союз кезде окуган плодовочниктер азыркы биз сунуштап аткан 106-чы, М24, М9 деген көчөттөрдү такыр түшүнбөй атат алар. Билбейт экен. Алар только сильно рослый менен иштеп калган. Кадр маселеси бизде өтө чабал. Жок болуп атат. Бизде кадр маселеси өтө чабал. Ошон үчүн мына биздин мамлекет башчылары мына азыркы карасаңыздар берде училище бар беле? Барбы базар коргон училище? Шопур чыгара беле? Ошол азыр кайра жанданыш керек дагы. Бардыгы ошол жерде курс ачышыбыз керек. 2 айлык курс, 3 айлык курс, 6 айлык курс кылып туруп, ушул айыл чарбага кете турган, особенно мына багбанчылык менен мына бакчабодствого окутушубуз керек болуп атат да. Бир гана ошол багбанчылык эмес, бизде мына шундай чөптөр бар экен, абалары. Шундай чөптөр бар экен, кадимкиде бедедейле эгесин, бедедейле оруп бересин. Бирок престегениңде бир прести 150 салат турган болсоң, онун пресси 3000 сом экен. Ошондой чөптөр бар экен. Мына ушул чөптөрдү эме кылууну үйрөнөлү туугандар. Ушул чөптөрдү эгүүнү үйрөнөлү. Бунун бардыгын илимин алганы бизге кадр керек болуп атат. Кадрды биз каяктан табабыз? Биз эми кимге жалдырабыз? Бизге кадр бер деп турабы? Ошон үчүн мен ушул Фейсбуктан да ушул мени көрүшүп, Фейсбуктан да түрк мамлекетине чакырышты. Түрк мамлекетине бардым. Түрк мамлекетине барып туруп, ошол жерден мен бир чоң университет көрдүм да. Эге деген университет экен Измир шаарында. Эге деңизинин боюнда экен. Мына ошол жерде айыл чарба боюнча кыбыр эткен нерсе бар жокту үйрөтөт экен да. Ошол жерге балдарды окууга жөнөткүлө деп атат да. Келгиле, балдарыңар барбы? Келсин деп атат. Ошол жерде 4 кыргыз бар экен. 4 кыргыз окуйт экен. Экөө бүтүп кеттир, ошол жерде иштегени калыптыр. Экөө эми келиптир да, подкурста окуп атыштыр, 2 жаш бала. Мына ошол жерде биоинженер кылып чыгарат. Именно баягы бизге керектүү көчөттөрдү чыгара турган адистер керек. Малды мисалы үчүн асылдуулугун көтөрө турган адистерди окутсак болот. Ошол жерде чөптү билген, дары чөптөрдү билген адистер бар экен. Немес факультеттер аябай көп экен. Ошол жерге жок эле дегенде Кыргызстандан баягы калган 70 миллион долларга биякта курстарды ачып, анан ошол жака жок эле дегенде ар бир райондон 50дөн бала окутуп ала турган болсок, ошолор келип туруп бардык биздин айыл чарба проблемаларыбызды чечип берет эле. Болгону 5 эле жыл, 30 жыл күттүк.
мына 5 жыл чыдап күтө турган болсок, булар экинчи курстан уже чече баштайт. Уже экинчи курста уже көп нерсени түшүнүп калат экен да. Мына ошого балдарыңарды жөнөткөнү барсаңарбы, 50 жашка чейин боло берет. О жерде эч нерсенин кереги жок. Мына биринчисинде $3000 төлөйт экен, биринчисинде. Анан калгандары $500 төлөнөт экен. $5000 менен 5 жыл окуп келет. Иш мындай экен а жерде. Жумуш мындай. 4 saat, 3 saat иштеп койсо, өзүнүн контрагына жетет, тамагына да жетет, кийин кечесинде бар жоonu өзү алып неме кыла берет. Баргандан кийин ол баланын дүйнөсү өзгөрөт. Ал жерге баргандан кийин баягы өнүккөн мамлекеттеги жашоону көрөт дагы, ушунчалык бала өзгөрөт дагы, дүйнө таанымы өтө башкача болот. Ошого балдарды жөнөткөндө ким баласын жөнөтөт? Ошока барып окуп келсин. Эгерде болсо менин номерими жазгыла. 0550 20 00 07 Абдулла деп жазып коюңуздар, балдарды окууга жөнөтөйлү. Bir жыл подкурска окуйт. Подкурска окуйт дагы түркчө, анан англисче окуйт. Терминдерди полный түшүнүп, неме кылат. Ал жерде эми Казакстандан бир 1000дей адам окуйт экен. Өзбекстандан аябай көп, 1000ден көп. Түркменистан жүрөт, Алжир, Сомали, Нигерия бар жоктон бар экен. 125.000 бала окуй турган университет экен, 75.000 адам окуйт экен. Жөнөт деп атат, койт дейт, 40.000 адам болсо дагы жөнөткүлө дейт, биз окутуп беребиз дейт. Кана эми ушундай кылып, азыр көрүп атасыздар, мына ушул $5000 биякта окутсаңар деле кетип калат. Бирок аяктан келгенден кийин бул чыныгы адис болуп келет да. Аяктын окуусу бөлөк, совсем бөлөк аяктыкычы. Мировоззрениясы вообще өзгөрүп келет да. Бала деген мындай келип өзгөрүүнү каалаган бала болуп келет да. Кичерге жаңа айттым эле да, Сильно Ростам. Азыр чоңойгон ушу жылыга ошол жерден мен 200 берем жаңа калалга. Жанында Коконгилерс бар, алма бар, шабдалы бар. Міне жана карлик таасир эткенде буга да таасир этеби. Рентабелдүүлүгү боюнча бул эң төмөн турат. Эң биринчи алма турат, анан өрүк, шабдалы, жаңгак. Өтө көп алганыңызда бир түп жаңгактан 200 же болбосо 50 килограмм аласыз. Же болбосо 1 килограмм, 2 килограмм. Ал шарты келип калса болуп атат, шарты келбей атса болбой атат. Bir апта сайын эле суу кое бербейсиңер, ошон мульчивирование деп коет буну. Ошондой сөзсүз түрдө ушундай кылып жасаңыздар. Баягындай кылып туруп эле топудай кылып казып туруп, о жерге тамырды тыгып койгон тамырларды да көргөнбүз, чукутуп чыгып, эмне кургап. Карасаң баягы тамыр өсүп, баягы жерге мындай болуп туруп, топтолуп калганда ошойдон катып өлүп калган. Ошон үчүн подготовка земли. Азыр эмне кичинекей экскаватор бар. Тура бетин алып туруп эле, да бир клёнка салып койсоңар дагы ол экскаватор казып неме алып кетет, эки бала элек кутты ушундай кылып отургузгула. Бул деген 25 жыл жашайт ошол жерде, ошол дарап, полукарлик. 25 жыл жашай турган жакшынан бир комнатасын жасап берип койгула. Кийин дагы кыжалат болбойсуңар. Себеби дегенде тон тупурагы бар о жерде, органикасы бар, алмалар болсо аябай мындай жештүү болот, сулуу болот, красивый болот. Анан кийин баягы жерге суу дагы жакшы сиңет. Бардыгы мындай бир ого шарт түзүп берип атасыздар. Андай кылбай турган болсоңуздар, баягындай тамыр жакшы кетелбей, атпайт тамыр. Мына ооз тамыр деп коет, ошолор азык топтой албайт, дарак жакшы өспөйт. Мына ушул причинасы. Көбүнчө эле отургузганда айнет болобуз да. Рахмат силерге чоң ушинтип бадырган келип ушундай нерсе өткүзүп аткандарга. Мен Кеңеш айыл өкмөтүнөн 1-май айылынан Абдулла Акимов талант. Менде 1 гектар багым бар эле. Ошол жерде биринчиден эме кыркуу бизде өтө кыйналып атабыз да, ушу эмегечи кутагыгачы. Ошону бир кандай бир жолдору болгон болсо, бир эме адамдарыңар болсо келип эме кылып берсе, ошо акчага деле кырктырып ошоларды эме кылып алат элек да бизче. Үйрөтсө жакшы болот эле бул тараптанча. Анан мен айтарым, ошол жерде коңларс, алмаларды эктим эле. Гүлдөйт, анан кийин бирок ошо гүлүн түшүрүп коюп эме кылып атат да, ошонусун дагы түшүнүксүз болуп калат. Анан кийин жакшы сунуштарды берип атасыңар, бирок эми бизде азыр
Кээ-бирки жерибиз ысыгыраак болот, кээ-бирки жерибиз тоолууга эметкенде ham ошондой суугураак болуп калат. Ошондой жерлерге карап туруп, көчөттөрдү ошону сунуштап бере аласыңарбы деген эмелерди айтты. Мен айтайын дедим эле да. Егүүгө даярдап атканда ушу тереңдигин 50 сантиметр казып туруп, ошол жерге адыр тупурак жер, ак тупурак. Ошол жерге чирген көңдөн аралаштырып эксек болобу? Туугандар, жылкы сойгондор барбы? Жылкынын ишин көргөнсүңөр, жыгылып курт болот да. Малдыкы да ошондой, адамдыкы да ошондой да. Биздин организмде курт болот. Анан неоматеттер деген ушундай зыяндуу тамырды жеп кое турган курттар да бар да ошолор. Көңдү салгыла, бирок көңдү полностью күйгүзүп туруп анан салыш керек да. Муну деген кандай көрүнөт? Бетонный эле ошондой эле бассейн, көңдү саласыңар, ичине аябай сууну куясыңар, анан кийин мынау Жалал-Абадта, Сузакта департамент органического хозяйства деген бар. Ошол жерде биолигин менен триходермин деген эки препарат сатат. Мына ошол препараттан алып келип туруп сепкилет. Сепкенден кийин 2 айдан кийин капкара мындай мен курткамда светтегидей чирип, баягы нематеттери бардык курт-пурттар бардык күйүп, өлүп, баягы жерде күйүп аткан процессинде барып туруп, немасына 110-120 градус ысыйт ол. Страшный ысыйт да. Күйөт, кадимкидей биринчи жашыл болот. Жашыл болуп туруп, паңдап анан күйүп туруп, анан ошол жерде бардык эмеге зыяндуу заттардын тамырга тие турган эмелер баары жок болуп кетет. Анан кийин ошону берсеңиздер болот. Анан свежий жала Сузакта департамент органического хозяйства деген бар. Бүгүн келиш керек эле, бүгүн чөтө келишпеди да. Ал азыр олордун дагы эме иштөө боюнча немелеринен кичине жооп берип кетем. Анан туугандар, кыкты биогумус кылган эң выгодный экен. Биогумус кылганыңарда баягы сөлжан 1 килограмм сөлжан bir күндө 1 килограмм кыкты жейт дагы 600 грамм биогумус чыгарып берет да. 1 килограмм сөлжандын кылган кызматы баягы өзүнүн ичиндеги гумин деген зат бар, ошону кошуп туруп өзүнүн гуминин чыгарат дагы адан сырткары баягы таза эмеде бизге эмне чыгарып берет? Азот, фосфор, калий, кальций, фтор, марганец бардыгы болот и гумин болот о жерде. Эң жердин күрдүүлүгүн көбөйтө турган гумин. Гуминсиз жер шлак да. Мына ушуну чыгарып берет. Бул сөлжандын бизге берген пайдасы ушул экен. Сөлжан мисалы үчүн кыкка салып койсоңуз болду, жашай берет. Ол мөөрөбөйт. Бирөөнүн огородундагы даракты кажыбайт. Ушунчалык бизге керектүү жаныбар экен да. Кыкка эле салып суудан эле үзбөп, бул бечара бунун баягында дем алуу органы тери менен экен да. Териси менен экен, канчалык влага жакшы болуп турган болсо, 70-80 влагада болсо, бул жакшы дем алып туруп, бир күндө байкуш өзүнүн веси менен барабар кыкты жеп коет дагы, и бизге биогумус чыгарып берет да. Биогумусту мына дүйнө жүзү мисалы үчүн биогумус издеп атат. Мына өзбектер бизден биогумус сатып алабыз деп аракет кылып атышат. Себеби дегенде бизде өзүбүздүн баягы малдарыбыз жеген чөптөрдө баягы элементтердин бардыгы бар дагы, анан кийин бул ошону топтоп туруп бияка чыгарып бергендиги үчүн ошон үчүн бизге кыктарыбызды вообще ыргытпашыбыз керек, кыктарды ар жерге төгүп, анан кыкты салып атканда келиндерге, балдарга айткыла, күл аралаштырба буга. Отдельный чөп аралаша берсен, бирок күл аралаштырбагыла, мусорларды аралаштырбагыла, ого үстүнө самын суу бир нерселерди куйдурбагыла. Отдельный таза кылып алып койсоңуздар, мына ошону өзүңөр пайдаланасыңар. Эгерде өзүңөрдө бир 5 тонна эме чыга турган болсо, био немеңер болсо өзүңөрдө, кыңар болсо 5 тонна, 3 тонна биогумусуңар болот. 3 тонна биогумусту эмне кыласыңар? Ар бир дарагыңарга 10 килодан бергенде силер 300 дарагыңарды азыктандырып аласыздар. Таза азык менен. Анан кийин биогумус менен болгон өскөн дарактагы жалбырактары дагы аябай жоон болуп, жап-жашыл болот экен дагы, баягы дарактын өзүнүн стволу таптаза болот экен дагы, щитовка, парша дагы бир нерселер жолой албайт экен. Иммунитеттин көтөрүп таштайт экен да. Мына ушуга аракет кылыңыздар туугандар. Биогумус менен өстүргөн аракет. Биогумус өстүрүү бул деген жаш бала дагы өстүрүп коет, үйдө жеңемеле кылып кое турган окат бул. Буга деген көп акылдын кереги жок. Буга суу керек, кык керек,
Yandan üstüne cevap koygonu, salkındatkanı çöp gerek, sölcanın özü gerek. Bir ile karabka sölcan 5000 so'mga alıp taştap koyuyorsunuz 10 tonna kıgınızga. Oşonu bir yılın içinde 6 tonna biyogumuz çıkarıp beredi. Ha biyogumuzdu biz degen 25 so'mdan satıp atабыз. Bu degen 150 ming so'm akça bolot. 150 ming so'm. Hazır izdep atat adamlar. Çok biz çıkargan biyogumuzun bardığı satılıp büttü. İzdep atat adamlar. Kadimkidey parnike jakşı eкен bol. Anan keyin hazır neme uruktan neme kılıp turup bayağında köçötçüler var mı? Болгарский köçöt, neme köçöt ekkenler. Oşolorga jakşı eken izdep atышат, бирок жок. Мына ошон үчүн туугандар биогумуз ар бир үйдө болуш керек. Өзүңдүн бала чакаңа таза кылып туруп 2 сотик, 3 сотикке помидор болгарский бар жокто эгип туруп ошону биогумуз менен чыгарып, свежий жедирип, анан калгандарын консервация кылып туруп бекитип алышыбыз керек. Мына эң таза өнөм ошол. Анан туугандарым, биз Кыргызстан мамлекетинде биз өзүбүздү азык оокат менен толук камсыз кыла албайт экенбиз. Мынау алма жөнүндө айтып кете турган болсом, алма менен биз өзүбүздү 50% камсыз кылат экенбиз. Баягы Чубак ажым айткан раматылык. Курт жебей турган алмадан bir жылда 60 миллион долларлык Кытайдан алып жеткенбиз. Анан кийин алма сата албайм, мындай деген. Конечно, сен эгерде баягы бар жогу парчага талатып, щитовкага түшүрүп, анан кийин чотур-котур кылып апарган алмаңды ким алат? Туру сулуу алма бар базарда таламай болуп атат азыр. Алманын келеси 100 сомго чыкты уже. Туурабы? Ошон үчүн туугандарым, бардыгыбыз органика кылып өндүрүп, өзүбүз жейди. Анан ашканын башка жак. Анан кийин туугандар магазиндин туткасын ачсаңар деле эмнени көрөсүздөр? Жалаң Россиядан келген, Украинадан келген, Белоруссия, Казакстан бар жоктон келген товарларды көрүп атабыз. Туугандарым, Кыргыз качан өзүнүн өндүрүшүн көтөрөт, анан кийин көтөрүлөбүз. Ага чейин биз көтөрүп, саясат кылышыбыз керек. Biz özümüzden gana çıkan, Bazarkorgon'dan çıkan, Жаллабаддан çıkan, Kölden, Narından, Talas'tan, Çüyden çıkan, Batkenden çıkan gana tavarlarda alığını үйрөнүшүбүз gerek. Mına oşonda bizdin ekonomikabız ösöt. Ağaçayın biz bolsam ne? Taşıp içken toyboyt deyt tuğandarım. Oşon üçün tuğandarım, sizlerden soranamın. Baldarga, başka bir memleketlerden gelgen azık ovkatты жедирбегиле аны neden jasalганын bir Allah bilen. Az özünüzler bilesizler, mına Acakam aytkандай tamaka şekiye bölünüp kaldı. Kim o? Anan taza bolup. Hazır şunday uruklar gelip atat 18 tonna жүгөрү берет deydi. Bu fantastika. Bu kim o? Özü положенасы 7 tonna, 8 tonna. Oşon üçün жүгөрүнү ошон тоокко берсеңер жебейт. Туурабы? А бирок онда болсо чипс баягында кылып туруп, кукуруза кылып туруп балдарыбызга жедирип атабыз. Биз тоокчолук келебиз жок бе? Туурабы? Тоокчолук келебиз жок бе? Биз неге ушундай болуп атабыз, Мына Москвада bir кампир бар экен. Мышыгын алып алат экен дагы, магазинге барат экен, анан кес уна келбеседен дейт экен. Кессенен мышыгына жетирип көрөт экен. Мышыгы жесе алат экен, мышыгы жебесе албайт экен. Ошол кестирилген колбасанын даже 90%-ын мышыгы жебейт экен. Мына ушундай болуп атат. Азыр биз эмнени жеп атабыз бир Алла билет. Ошон үчүн мына ушул ажыларым, имамдар, муфтийлер, бардык дин немелери баягы кызматкерлери күнүгө ушул жөнүндө айтып туруш керек. Эй, тамагыңды тазала, дуаң кабыл болбойт атса эмне жеп атасың бир Алла билет. Келди, астыбызга келди, тойго бардык, жайнатып астыбызга коюп коет конфеттердин түрүн. Тойго келдиң, отурасың, печеньясынан жейсин, конфетинен жейсин, дагы сгущенкасынан жейсин. Эмнеден жасалган? Эмнеден жасалган? Bir Allah bilet onu эмнеден жасалган. Бизге мусулмандарга, дегиле Кыргызга мынандай аш болбой турган, бизде ошол оруда турган бир продукталар бар. Ошолордон этият болушубуз керек туугандарым. Мына ушуну дагы караңыздар. Жеген ичкенибизди дагы тазалашыбыз керек биз. Мына ошондон өнүгүү болот. Чындыгында азыр мен силерге айтып аткан сөздөр силерге кулагыңарга жагымсыз болушу мүмкүн. Бирок биз эмнеден ооруп атабыз? Ушул проблемага дагы жакшы бир өзүңөр дагы ой жүгүртүп көрүңүздөр. Улоолор боюнча да мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, кышта, кеч күздө кышта улообу, эме кыркыш. Тиги обрезда. Анан кийин азыр эрте жазда, азыр кайсыл айга чейин кыркыш керек. Бардыгыбыз эле полукарлыкка кызыгып калдык да, эми бул шымды көп берет деп атат. Азыр угуп калдым. Карлык 25 жыл жашайт. Не, полукарлыкта. Эми карлыгы бар экен, азыр дагы супер карлык деген чыгып калыптыр. Эми ошол чынбы жалганбы, бирок
Sattı biz alып kelip ektik. 1-2 tüpten. 1 tüpten, 2 tüpten alып kelip ektik. Oşo karlık menen super karlığı kança jıl yaşar ekenini bilesiňerbi? Bilseňer aýtyp berseňer. Бул аз эле жашайт болгонда. Мөмөгө бул даярланган миссиясы, аны мөмө бериш керек, шабдалыдай ал карыш керек. Суперкарлык 7 жыл, 9 жыл. Полукарлык 25 жыл түшүм берет экен. Мынабы Молдавиядан Союз кезинде 86 жылы жаңарыкка мен ошол жордан боломун. Жаңарык. Биздин жаңарыктан кирип кетер, биздин айылга учкунга. Мына ошол жаңарык айылында Жерамини деген алма алып келип отургузушкан экен. Жерамини. Азырга чейин түшүм берип атат ошол 86 жылы отургузулган полукарлык алмалар. Айтат да алып келген экен. Булар дагы анан отургуза турган жер жок экен деле ошо малдачы. Себебинде бар жок бак болуп кеткен экен. Анан бир ошондой бирөөнүн огороду бар экен, бир 20 сотик дейт. Анан ошол жерге сени отургузуп ал деп берген экен. Ол дагы алып барып 100 көчөттүн болгону 50-син отургузуптур да калганы куруп кеткен экен. Ошо 50 алмасы ушул малга чейин түшүм берип атыптыр да. Ушул малга чейин Жерамини полукарлык түшүм берип атат. Анан ошол эле Жераминиден үч коргондо бирөөнүн үйүндө бар экен 4 түп. Ар бири банановый коробка менен толтура 4төн толтура 25 кило 100 кило алма берет экен. Толтура экен да. Бул полукарлыкта күчү аябай көп. Муну жакшы карап, биогумус менен семиртип астын. Шундай карай турган болсо 120 тонна 1 гектардан гап эмес экен да. Бул полукарлык үчүн сөз эмес экен. Жакшы карай турган болсоңуздар. Ошо туугандар полукарлыкка өтүңүздөр, анан мен айткан сортторду отургузуңуздар. Ошондон аябай пайда болот, иншалла. Азаркама жооп берип коеюн. Кайсы айга чейин, эң кечиккенде кайсы айга чейин буташ керек дегенди айтты. Бизде айтып атпайбы, биздин психологияга кирип калган. Бир эле ошол гүлдөгөнгө чейин эле буташ керек болду депчи. Анан көпчүлүк жерде бир жоом кылып алып туруп ушундай буталат да, жок. Бул жерде жоом кылып бутаганыңызда ал жерден шире чыгат, ал жерден чымын конот, бактериялар чыгып атат азыр, күйүк оорусу, рак оорулары бар мисалы үчүн, ушул оорулар жугуп калып атат да. Ошонун алдын алыш үчүн сиздер муну баягы жашыл убагында эле бутап салыш керек. Мисалы үчүн ашыкча бутакты эмне үчүн ал көчөт багыш керек. Мисалы үчүн бир көчөткө 5 эле бутак жетиштүү болсо, сиздер 10 тең 1 жыл бою ошол көчөткө жүк кылып теп коюп атасыздар. Ал аны 1 жыл бою багып атат аны. Анан 1 жыл баккандан кийин ошону багыш үчүн ошол тамыр системасы да ошондой күчтүү болуш керек болуп атат. Биз анан кийин не кылып атабыз? Жарымын кыркып таштап атабыз баягы ашыкча бутактардычы. Ашыкча бутактарды жарым кырккандан кийин тамыр системасы бузулду. Үстүндө аз бутак калды, ошону бага турган тамыр системасы бар. Андан дагы күчтүү болуп кетип атат. Бул жерде классикалык бакта өтө ката көп да. Биз ушундай бутап атабыз, мындайча айтканда, көчөттү ашып кетсе 10%дан 20%га чейин гана буташ керек, бутагын алыш керек. 20%дан аштыңыз дегенче бузулат, баланс бузулат. Балансты бузуп койдуңуз, бүттү. Ал жерде мөмө берүү деген ой болбойт анда. Анда ауксин деген нерсени күчөтүп коесуздар. Ауксин бул тамырдан бойду бере турган күч. Ал болду, ал ошо бойдон эркектеп кетти деп кой башын тиктеп жүрө бересиздер. Эгер көчөттү ошондой бутап коюп түз өсүп атса, анда мунун ою жок мөмөгө берейин деген. Биз бир гана буташты эле билебиз да, кербовка деген нерсени түшүнбөйбүз, флизен деген нерсени түшүнбөйбүз, ийип байлоо деген градусун түшүнбөйбүз. Мисалы үчүн мынау бир бутак алмабы же өрүкпү дейли. Бул түз турган болсо, бул мөмөгө барайын деген ой жок. Бул лидер деп коет муну. Бул түз гана, өсө турган гана ою бар. Эгер ушул бутакты 70%га ийип байлай турган болсо, анда буга күн жакшы тиет дагы, бул жердеги өсүү ауксин токтойт. Эгер ушул эле бутакта 90%га кыла турган болсок, анда бул 100%га мөмөгө берүүчү бутакка айланып калат. Мөмө бере турган бутак болот бул. Ишенбесеңиздер кылыңыздар, түз өсүп турган бутакты ийип туруп байлап коюңуздар эле, кийинки жылга ошол бутактан мөмө берет. Биз бутоону туура жүргүзүшүбүз керек. Бутоодо өтө көп неме бар. Биз өтө жакшы көчөттү дагы бутоо аркылуу бузуп салып атабыз да. Катарынан
Ekkende туура эмес эки атабыз. Ekkende биз дыйкандар 2 метрлик көчөттү кармайбыз. Мынакей жоон алып барып эксең кийинки жылга түшүм берет деп туруп алып келип карматабыз. Сиздер дейсиздер да адам бою кылып туруп кыркып коесуздар. Жандан кичине ылдыйраак кылып кыркып коесуздар. Жалко кыркыш. Не болот? 60 сантиметр 1 метр өсөт. Анан сиздер баягыны жарымынан көбүн бул бийик болуп кетти дейсиздер да, адамдан бийик болуп кетти да. Анан жарымынан көбүнү кыскартып кыркып саласыздар. 70%-ын кыркып саласыздар, ал жерден 2 бутак кетет, 4 бутагы болсо кийинки жылга 8 бутак болот. Кийинки жылга дагы карап туруп, дагы 1 карыш, 2 карыш коюп туруп, бийик болуп кетет, чыга албай калам дейсиздер. Кайра урасыздар. Ошол жерде 8 бутак болсо, 3кө көбөйткөндө канча болуп калды? 24 бутак чыгып калды. Бул жерде 24 лидер дегенди түшүндүрүп атат. Азыр көрүп атасыздар, 24 лидер Кыргызстанда не кылып атат. Ошолдой эле булар дагы иш кылбайт, мөмө бербейт. Булардын максаты жарышыш, төлкө жарышат. Жылдап кеткен бутоодогу катаны оңдош үчүн жылдап кайра турулашка туура келет. Эми мөмө берейин дегенди биз бутап атып, кайра мөмөдөн 4 жыл аркага сүрүп салабыз да. Ошон үчүн бутоону сөзсүз специалистке же агрономго бутатыңыздар. Сиз 20 сомду же 50 сомду аяп атып, сиз 4 жылдык мөмөдөн калып атасыз. Көчөттүн бузуп атасыз. Кайра жоон бутакты кесип атып, ошол ажок менен же болсо башка нерсенин оорушуна шарт түзүп коюп атасыздар. Анан көчөттү туугандар, актаңыздар. 1 жылда 2 жолу акталыш керек көчөт. Көчөт күнгө күн тарабы күйүп калат. Күйүп калган жер жара болот. Жара болгон жерден шире чыгат. А ширеге бул жер чыбын келет, оорунун бүт бардыгын алып келе берет. Азыр ажок деген нерсе Алмурутта, Алмада, Гиласта күчтүү болуп атат. Ошон үчүн агротехниканы туура пайдаланып, гигиенасын сактаңыздар. Садовой бар деген бар. Мом. Ошол мом менен сүйкөп чыгыңыздар. Бакты жакшылап бакташ керек. Бакты азыр ушул күндө медный купорос акташ менен бир катар актап койсоңуздар, шитовка деген нерсе болбойт. Ичинде оору болбойт. Ошондой агротехниканы колдонуңуздар. Кыркып алып туруп анан кийин медный купорос себиңиздер. Көргүлөр багы медный купорозду сейип туруп анан кыркып атат. Медный купорозду кырккандан кийин себе турган болсоңуздар, бул дезинфекция болот. Багы зыянкечтер немелерден, оору илдеттерден сактайт да. Эми туугандарым, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Кыргызстандын жери баягы Казакстандыкына окшоп, баягындай кеткен жерлер жок, баягындай комбайнчы уктап калса да таң аткыча будай өрө бере турган. Ондой жерлерибиз жок биздики. Биздики деген ченелүү гана жерлер. Мына ошол ченелүү жерлерден биз не бак кылышыбыз керек. Баягы эле барды эле кыйкырып эле ысылдап атышат. Биз бар жок деле бак кылып ала турган болсок, биз данды каяктан жейбиз? Биз де бакты айтып атабыз, подгорьеге кылгыла деп атабыз. Мына азыр Кыргызстан боюнча 1.300.000 гектар жер бар, иштетип аткан жер. Реестрде турган, регистрация болгон жерлер. Ошонун ичинен 600.000 гектары багара. Багарага бара элекибизге канча жыл болуп кетти, туурабы? Көрө элекпиз да багарабыз. Бул жакта 700.000 гектар жер калып атат, ошо 700.000 гектардан тең жарымына эмне экспорт беде дагы эмнелерди көп жылдык чөптөрдү эгип таштаганбыз. 350.000 гектар жерде болгону Кыргызстан ошол жерде гана өзүнүн помидору да ошол жерде, багы да ошол жерде, бар жок ошол жерде болуп атат да. Жейтим. Бизде чындап келгенде будан сырткары дагы 1.300.000 деградация болуп, малопродуктивный болуп жаткан 1.300.000 гектар жерибиз бар. Ошого азыр депутаттар токтом чыгарган, багытын өзгөртүп, бак кылууга уруксат берилген. Ошол жерлерди акимчиликке келип заявление жазып, мына жайыт болуп калган жакынкы жайыттарды көзүң көрүп турат, у жерге чөп чыкпайт, эч качан чыкпаган, чыкпайт дагы. Ону жайыт деп жазып алып, у жерде кармап отуруштун 30 жыл кармап отурдук, дагы канча кармап отурушубуз керек, туурабы? Мына ошол жерлерди элге бөлүп бериш керек 1 гектардан. Ошол жерге биргелешип туруп, кластердик биз айткан бактарды жасап, ошол жерден элдер пайда көрүш керек. Мамлекеттин жери бош жатпаш керек, бул иштеш керек. Мамлекетке налог түшүп туруш керек. 1.300.000 гектар жерди
Азыр $100 арендаға бере тұрған болса, бюджеттің бір тарағын көтеріп қалады эле канча. Мына ушул жөнүндө ойлонуш керек. Азыр депутаттар, министрлер, Минэкономика, айыл чарба министри ушул жөнүндө ойлонуш керек. Азыр канткенде мен элимди багалам деп. Эгерде мен азырда министр экономика же болбосом ошол бир айыл чарба министри болгонумда мен мисалы үчүн 1 минут турбастан эле азыр ошол Иран менен Турцияга официальный визит сурап ошол жерге барат элем. Барып сүйлөшүп туруп, вагондоп урук алып келет элем ошол жерге. Под ответ. Күзүндөсү кайра аласыңар ордуга деп. Нокот эгиш керек. Лоя, соя, маш бизде жерлерибиз аябай ыңгайлуу ошого. Ошону эгип бага азыр көчөткө пул каякта ончо жерде 2 миллион гектар жерди кантип биз көчөт кылып алабыз. Азырынча кара семечкени эгиш керек, май чыгарайлы өзүбүзгө туурабы? Ушунун саясатын кылып туруп, мына ушул министр же бир ушундай айлык алып ошол жерде иштеген адамдар саясатты жүргүзүп, элди иштетүүгө буруш керек. Жалаң эле азыр саясатчы болуп кеттик. Азыр эки адамдын бири сүйлөсөң бар жок саясаттан билет, а бак жөнүндө жөнүндө, огород жөнүндө сүйлөсөм, эч нерсени билбейт. А биздин аталарыбыз кандай эле? Биздин аталарыбыз эгиндин бардык түрүн түшүнөт эле, кантип сугарышты да билет эле, кайсы маалда ай чыкканда кандай кылганда мына бар жокту билет эле. Азыр биз ондой болбой атабыз да. Келгиле туугандар, саясаттан алыстайлы, онон көрөктү күжүрмөн эмгекке көңүл бура турган мезгил келди. Кыргызстандын жеринде 6 миллион эмес 600 миллион кишини кекирте бакса боло турган потенциалыбыз бар. Мына ушул потенциалды биз пайдаланышыбыз керек туугандар. Эми туугандарым, ушуну менен бүгүнкү чогулушту жабык деп жарыялайлы. Аксакалдар бир дуа бересиңер бизде. Дуа менен эл көгөрөт, ошо жамгыр менен жер көгөрөт дегендей туугандар. Сиздердин дуаңызга биз аябай муктажбыз. Салату вассаламу аля расулиллах, парвардигар алам ушул биздин мына жалпы жамаат чакырып, мына сооптуу ишке үгүттөп аткан ушу Абдулла байкебизге Кудай Таала өзүң ден соолук берген, иман байлыгын ата кылган, ибадаттарын кабыл кылган, алдына койгон жакшы максаттарга жеткирген, дүйнөлүк жана ахиреттик Кудай Таала пайдаларды өзүң насип кылган. Мына көптөгөн адамдардын ушу соо иш кылышына себепкер болуп атат. Ушу соо ишке себепкер болгон адам дагы ушу соо ишти кылган менен барабар деп хадистерде айтылат. Аллах Таала ушундай дайыма элибизге, журтубузга пайдалуу иштерди аткарышка Кудайым өзү насип кылсын. Күч кубат, ден соолук берсин. Үй бүлө бала бакарыбыз менен аман эсен болсун. Аллах Таала өзү ыраазы болгон пенделердин катарына тарбият кылып, дүйнө ахиреттин жакшылыктарына жеткирген болсун. Жалпы келген жамаатында Кудай Таала кадамдарына сооптор ата кылып, жамаатында Кудай Таала ойлогон максаттарын ишке ашырып, ден соолуктарын чың, имандарын саламат кылган, эки дүйнө жакшылыктары Кудайым жеткире берген. Рахматка